Bir эле намазды айтайлы, багымдат намазы дейлі. Эртең мененки багымдат намазын окуй турган болсоңуз пайдасына караң. Я Аллах, Аллах Таала Жабраил периштени жаратты, ушунчалык сулуу кылып жаратты. Жана чоң кылып жаратты. Жана ага канаттарды берди. Мен бул сөзүмдү имандуу адамдарга айтып атам. Имансыздар анан каяктагы жомокто айтып атат, анан молдоң деп жүрбө. Макулбу? Мен имандууларга айтып атам. Имандуулар алар ишенет. Имандуулар мен айтпасам деле менде мурдагымда маалыматы бар, кабары бар. Жабраил алейхиссалам 600 канаты бар. Анын bir канаты эле жая турган болсо, чыгыш менен батышты жаап калат. Ошол өзүнө карап туруп айтты: "Я Алла, менден дагы чоң, менден дагы сулуу дагы бирөөдү жараттыңбы?" Жок, эч ким жараткан жокмун. Анда мен ошого шүгүр кылайын деп туруп, Жабраил алейхиссалам 2 рекат намаз окуду. Шүгүрчүлүк кылып, Алла мени ушундай чоң кылып жараттыр, сулуу кылып жараттыр, менден башка эч ким жаратпайт экен деп, 2 рекатты кулчулук кылайын деп 2 рекат намаз окуду. Ошону эмне кылып 1 рекат бир бутуну көтөрүп туруп, 1 рекатын 20 жыл окуду. Сеждеге барып келип, экинчи бутуну көтөрүп, эмне кылды? Бир бутуну алмаштырып туруп, экинчи рекаттын 20 жыл, 40 жыл намаз окуду. Окуп болгондон соң Аллахка кайрылды: "Я Алла, мен алсызмын. Мен күчсүзмүн. Я Алла, мен сен каалагандай ибадат кыла алган жокмун. Я Аллахым, менин кылган ибадатымды кабыл кылгын" деди. Аллах Субхана Таала кабыл кылдым деди. Дегенде дагы: "Я Алла, акыры кыяматка чейин менчелик ибадат кыла турган эч кандай пендең болбосо керек" деди. Дегенде Аллах Субхана Таала айтты: "Жок, акыры кыяматка жакын пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү келет. Алар сен окуган 2 рекат 40 жылдык намазыңды 5 минутка жетпей эле тынчытат. 5 минутка жетпей эле окуйт. Бирок ошолордун окуган намазы сенин окуган 40 жылдык намазыңдан жакшыраак" деди урматтуу тууган. Неге? Десе айтат, анткени сен бул 2 рекатты өзүңдүн желанияң менен, өзүңдүн каалооң менен окуду. Ал эми пайгамбардын үммөтү бул 2 рекатты Аллахтын өкүмү деп окуйт. Ошондон алардын окуган намазы сенин окуган намазыңдан жакшыраак. Ошондон Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Валлаху шакурун халим." Аллах Таала кадырлоочу өтө жумшак зат да. Ушунчалык сизди кадырлай турматтуу тууган. Сиз өзүңүздүн даражаңызды билбей жүрөсүз. Өзүңүздүн ким экениңизди билбей жүрөсүз, урматтуу тууган. Өзүңүздүн башыңызга берген Аллах Таала төдөй байлыкты берген, Алла берген төдөй байлыкты көрбөй жүрөсүз. Бирөөнүн башындагы чөптөй байлыкка асылып жүрөсүз. Я Алла, келиңиз андыктан намазды башлай турган болсоңуз, алымдар өзөйт. Ким ошол багымдат намазын калтырбай окуп жүрө турган болсо, 2 дүйнө ырыскысы кем болбойт.